буга чейин бир гана кадимки камырдан жасалган ак түстөгү пельмендерди жана мантыларды көрүп келсек, убакыт өткөн сайын замандын өнүгүшү менен мына сиздер көрүп тургандай түрдүү түстөгү пельмендер жана мантылар чыгарылып жатат. Бүгүн бизге мынакей Сабира айым кандай болуп жасалат, мунун курамында эмнелер бар, чыныгы таза ундан жасалабы же болбосо боёгучтар кошулабы, кандай жасалат бизге өзүңүз көрсөтүп бериңиз, чогуу жасап көрөлүк анда. Азыркы убакта биз иш үстүндө убагыбыз. Бул жерде биз пельмен түйөбүз. Вареникинин 5 түрүн чыгарабыз, пельменин болсо 9 түрүн түйөбүз. Бул жерде ар түрлүү светтер менен чыгарабыз, айырмаланып турат. Биз только натуральный продукты колдонобуз, эч кандай краситель кошулбайт. Шпинат, например, мисал келтирип кетсек, шпинат кошобуз, томатный сок кошобуз. Ошондой эле деңиз азыктарынан да алып кошобуз. Ошондой эле куркума кошулат. Ошо азыр мен сиздерге кандай процесс жүрөөнүн көрсөтүп берейин. Мындай кескичтер менен кесебиз. Кескенде дагы биз эки түр форма менен кесебиз. Бирөө обычный, түз эле, бирөө тармалдашылган. Ошондон биз пельмендердин айырмасын айырмалап алабыз. Фаршты мындай кондитерский мешөктөргө салып алабыз. Бул жерге фарштын баарын бирдей кылып камырга салып алгандан кийин колубуз менен бирден түйүп чыгабыз. Биздин пельмендерибиз дагы даяр болду. Айта кетчү нерсе, бул жерде түстөрү кандай болсо, ичтери дагы ар башкача. Бул жерде койдун эти, балыктын эти, креветки жана башка азыктар колдонулган ичине. Эң алгач муну бизге берилгени бул кургак түрүндө келет экен, анан атайын мындай чайнекке өзүнүн шорпосу өзүнчө куюлуп келет экен дагы. Муну коюп, өзүңүзгө керектүү өлчөмдө суюк шорпону куюп алган соң, анан мындай атайын дам бергичке малып, анан жеп көрөлү, дамын чогултатып көрөлү. Бул сарысынын ичинде ток неткен. Ал эми карасында болсо креветки жана балык жана ар биринин ичинде өзүнчө фарштар салынып даярдалыптыр. Дамы эң сонун.